Бул мына болчу. Мына бул. Башынан эле тургузган эле болсуздар да, Ооба да. Кийгизип. Булапсыздар да, Ооба. Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Кожо Дарбанов 9-майга карата ондогон тарыхый эстеликтерди оңдоп түзөөдөн өткөрүп, акчасын ала албай жатканын айтып чыкты. Жалал Абад муниципалдык менчик башкармалыгы жеңиш майрамынын алдында сүрөтчүлөргө эс алуу бактардагы эстеликтерди жаңылап берүү боюнча буйртма менен кайрылган. Каражатты тендер өткөргөндөн кийин беребиз деген сунуш менен жумуш башталган. Бирок аягында айтылган сумма которулган эместигин билдиришүүдө. Понедельник болот. Понедельникке чейин раз-раз уже иштин жарымын кылып атканда уже не только уже качып ийген болбойт да. 80 жылдык болуп атса, анан кийин ошого кайрылдык эле ошо аркылуу өткөрүп тендерди. Анан кийин ал 27 миң бар деди да. Кичине кошуп турду, мына эртең бүрсүгүнү бухгалтер чыгат больничныйден, бар жөн шарт аласыздар. А бизден карыз ала бердик. Бизден 90 канча миң кетип калды. 93 миң 900 ушундай. 90 дагы эле болбойт. Уже арызданышка туура келип калды. Бүтүп атабыз, эч ким жолобойт. Звонить этсек албайт. Биз диаспоралардан уялдык да. Алар укмуш ынтымак иштейт экен бүтүп раз-раз. Бизге келет, обед кылып койгула, 1000 сом дейт. Алыштан уялдык да, буякта иштеп атсак. Да, он диаспора мен кармей деп айтат да ана балдарды, орус балдарды. Намызда багычы. Койда декен Мурат. Мында эстеликтердин ар бир детали кол менен жасалып көп эмгекти талап кылган. Башында 4 сүрөтчү ишти баштап, каражаттын убагында бөлүнбөгөндөн сүрөтчүлөрдүн экөөсү түнгө чейин калып, 80 жылдыкка карата жумушту 5-май күнү бүтүрүп беришкен. 20 жылдан бери сүрөтчүлүк менен алектенген Кожо Дарбанов мээнетибиз бааланбады деп буйртмачыларга нараазычылык билдирди. Тазалап тиги бул кылыш бүт баарын какшытып, анан кийин боеп, неметишин бул бир күндү талап кылат. Бир эстелик бир күндү талап кылды. Канча адам иштедиңиздер? Биринчи 4 болчук, анан кийин болсо неметкен да. Акча бөлүнгөн эмес, акча бөлүнбөй, анан алар кетип калбады. Акыры бул экөөбүз калдык. Бул вообще мусордо жаткан экен. Тан сплошат, токтогулда. Канча? Мына эстелик. Бети вообще билинбейт, мындайчы. Биз бир жума кырып чыктык, бүтүп баранчы. Анан 1-2 күн жуудук, анан кийин неметтик да, анан боекту бердик да, какшытып турупчу. Жумуш жеңил эле болдубу? Ар бири кол менен иштепсиздер, айтсаңыз. Ар бир буну кол менен боесуң да, ар бирин кырып чыгасың, ширесин жууйсуң. Келишим 29-апрелде түзүлүп, иш 143 миңге бааланган. 22-май күнү 119 миң которулуп берилгенин Жалал Абад муниципалдык менчик башкармалыгы бышыктап, атайын түзүлгөн комиссия ишти кабыл алгандан кийин акча толук которулушу керек деген белгилөөдө. 119 миң акчаны которуп бергенбиз аларга. Калган акчаны качан иш бүтүп, биз тапшырып, акт прием кылып, актылар түзүлгөндөн кийин анан которуп беребиз. Буюрса 10-июнга чейин которуп беребиз акчасын. Негизи эреже боюнча кандай болуш керек? Эреже боюнча келишим түзүлгөн күндөн тартып 3 айдын ичинде которуп беришибиз керек, акчаны алыш керек алар. Бирок 3 ай убакыт бар да акча которуп бергенге. Бирок алар өз убагынан 3 айдын ичинде эрте бүткөнүнө байланыштуу биз которуп беребиз акчасын кармап отурбайчы. Болгону азыр бир аз убакыт керек. Биз аны аз кабыл алышыбыз керек. Өткөрүп алышыбыз керек да, кылган ишин чындап эле кылдыбы депчи. Ошондой кылышыбыз керек да. Жумуш аягына чыга элек дегенде бул текшерүүдөн өтө элек деген кандай? Ооба, текшерүүдөн өтө элек. Биз азыр кабыл ала элекпиз. Толук кандуу 100% кабыл ала элекпиз да. Бейле кетсек, бул материал регион телеканалына түшкөн арыздын негизинде тартылды. Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун Жалал Абаддагы мүчөсү Кожо Дарбанов 22-май күнү маселени коомчулукка жарыялап, тиешелүү кызматтардан жооп алып берүү боюнча кайрылган. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, регион телеканалы.